Саламатсыздарбы? Менин атым Мерим Нурдинова. Мен бул видеодо силерге өзүңөрдүн структураңарды кантип көрсөңөр болот. Кээ бирлер айтышат, мен кадамымдын астына бирөөнү каттадым эле, бирок анын структурамды таппай жатам, көрбөй жатам, каяктан көрө алам? Канча заказ кылды, эмне кылды дегендичи. Азыр мына моя структурага киресиз. Сизге рахмат Айгерим эже. Бир жумада эле 6% көрсөттү. Келгени кече эле. Аябай күчтүү эле жерим. Моя структурага киресиңер. Ошондо азыр загрузка болсун. Ошондо бүт силердин группаңардын, өзүнүн командаңардын ичинде канча адам бар болсо, ошонун баары көрүнөт да. Ошондо көрсөңүздөр болот. Азыр бизде командабызда, группабызда акциялар болот. Ким 5 адамды актив кылса, ошого алтын жакет койгонбуз. Сонун акцияларыбыз болуп турат бизде. Так, кана. Что загрузка болбой атат менин личный кабинетим. А вот личный кабинет. Моя структура. Азыр ошонун мисалында көрсөтөм. Вот. Сейчас. Моя структурага кирдик. Моя структурадан детальный обзор по всем консультантам структуры дегенге киресиңер. Бул жерде вид отчета, первая линия деп турат. Личная группа, первая линия и вся структура. Силер вся структурага птичка койсоңуздар. Ошондо гана вся структура. Применить фильтрыны обязательно басыш керек. Ошондо фильтр применяться этет, ошондо отчет чыгат да. Анан Маримбек кызы Айпери мына. Азыр биз Айгерим эженин структурасын көрөбүз. Так, Садырова Айгерим эже каякта жүрөт? Мына. Садырова Айгерим эженин мисалы мен структурасын көргүм келсе, могул стрелочкасы турбайбы жашыл, ошону басышым керек. Стрелочкасын көргөндө мен Айгерим эженин бүт структурасын көрөм. Ой. Каяка кирип кетти? Так, мына. Айгерим эженин бүт структурасында уже 5 адам бар экен. 5 адам бар экен структурасында. Ошондо Динара эжени карап бер деп атат. Динара эже кимдин астында жазылган? Мерим эженин астында жазылдыбы же Айнагүл эженин астында жазылдыбы? Айгерим эжени өзү точно билбеш керек, ошон үчүн батарея таап алат да. Эгерде вся структура дейин десеңер, азыр токто. Айгерим эженин бүт структурасын көрөбүз азыр. Только биринчи линиясын эмес, бүт структурасын көрөбүз. Ошол жактан Динара эжени табабыз. Мына. Бүт структурасы. Айгерим эженин структурасында аз канча адам бар көрөбүз. Ошонун арасында 63 адам бар экен. Вау, классно. Ошондо биз Динара эжени изделик. Хасанова Динара эже болчу керек эле, Хасанова Бегимай. Дальше бассаңар кийинки немеси болот. Так, артта калды окшойт да. Азыр. Мына Артыкова Динара Хасановна ошолбош керек. Артыкова Динара Хасановна ошолбош керек. Ошол эженин мына, ошол эже 88 балл жасап коюптур. Вау. 6%, 3% болом деп калыптыр. Ошонун структурасын көргөнгө могу жашыл стрелканы басабыз. Жашыл стрелканы басканда азыр көрөбүз. Артыкова Уулкан 62 балл экен. Ошо Артыкова Уулкан эже 5 адамды актив кылдым деди. Ошонун структурасын көрөлү. Вот. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5 адам актив болуптур. Артыкова Уулкан эже бизде лотереяга ойнойт экен. Ошондо кызыл бул уже төлөнгөн заказдар, актив болгон адамдардын кызыл болуп белгиленип калат. Баарыңыздарга рахмат, түшүндүңүздөр деген ойдомун. Силер менен Мерим Нурдинова болду.